Ош облусунун интеграция аркылуу өнүктүрүү бул Россия Федерациясынын Трасттык фондусунун колдоосу менен ишке ашырылган Бириккен Улуттар уюмунун өнүктүрүү программасынын долбоору. Долбоор Ош облусун туруктуу өнүктүрүүгө шарт түзүү жана чыр-чатактарды алдын алуу боюнча кыргыз өкмөтүнө көмөктөшүүгө багытталган. Аймактарды өнүктүрүү мамлекет үчүн маанилүү милдеттердин бири. Анткени аймактардын экономикалык жана социалдык туруктуулугу жалпы өлкөнүн туруктуулугун камсыз кылат. Ал эми региондордун экономикалык байланыштары жалпы өлкө экономикасын бириктирүүгө өбөлгө түзөт. Сооронбай Жээнбеков, Кыргыз Республикасынын президенти. Россия в силу дружественных союзнических отношений с Кыргызстаном. Орусия Кыргызстан менен достук, шериктештик мамиледе болгондуктан анын өнүгүшүнө дайыма колдоо көрсөтүп келет. Мындай колдоо көрсөтүү эки тараптуу жана көп тараптуу негизде. Бириккен Улуттар уюмунун системасындагы эл аралык уюмдар менен кызматташуунун алкагында ишке ашып келет. Бириккен Улуттар уюмунун өнүктүрүү программасы максат катары бир гана багытты тандабастан бүт регионду интеграция аркылуу өнүктүрүүгө багыт алган. Акыркы жылдары Россиянын каржылык колдоосу менен бул уюм тарабынан Нарын, Чүй, Ысык көл облусунда бир катар долбоорлор ишке ашырылды. Учурда Ош облусунун интеграция аркылуу өнүктүрүү программасы өз ишин жыйынтыктап жатат. Бул тасмадан сиздер каражаттар эмнеге жумшалып жатканын көрө аласыздар. Бул ирригация системаларын калыбына келтирүү, чакан өндүрүш, туризм жана башка тармактарды өнүктүрүү. Бул программага катышкан 200 миңдей адам Россия Федерациясына бул программага ыраазычылык билдирет деп ойлойм. Ошондой эле борбордук бийлик өкүлдөрү да ыраазы деп ойлойм. Жалпысынан бул программа натыйжалуу болду деп эсептейбиз жана аны улантабыз деген ниетибиз бар. В целом мы считаем программу очень эффективной и намерены продолжать ее реализацию. Аймактык өнүктүрүү программалары өлкөнүн муктаждыктарын жана артыкчылык багыттарын эске алуу менен туруктуу өнүгүү максаттарына салымын кошот. Кыргыз Республикасынын президенти Сооронбай Жээнбеков региондорду өнүктүрүү менен санариптештирүүнүн негизги багыты катары жарыялаганын биз жогору баалайбыз. Ош областына багытталган комплекстүү программа өлкөнүн ушул жааттагы саясатына салым кошот. Россиянын Трасттык фондусунун каржылык колдоосу астында бюджети 3 миллион 700 миң АКШ долларын түзгөн 3 жылдык программа Ош областынын жетекчилиги жана жергиликтүү коомчулук өкүлдөрү менен тыгыз кызматташтыкта ишке ашырылды. Кыргызстанда аймактык өнүктүрүү боюнча ПРООН тарабынан ишке ашырылган бул жана башка программаларга колдоо көрсөткөнү үчүн Россия Федерациясынын өкмөтүнө ыраазычылык билдиргим келет. Мен кыргыз өкмөтүнө инновацияларга, жашыл технологияларга негизделген чечимдерди кабыл алууга жана жергиликтүү коомчулукту, жеке секторду, жергиликтүү бийлик органдарын тартуу менен туруктуу өнүгүү максаттарын ишке ашырууну тездетүүгө жардам берип жатканыбыз үчүн сыймыктанам. Бул тасмада сиздер карапайым адамдардын, биздин өнөктөштөрүбүздүн үндөрүн уга аласыздар. Алардын эмгектери өтө жогорку баага татыктуу. Алар өз жашоолорун жакшыртуу үчүн убактысын жана ресурстарын жумшап жатышат. Долбоордун бюджети 3 миллион 700 миң доллар. Жергиликтүү өзүн өзү башкаруу органдары 537 миң 433 миң доллар өлчөмүндө салым кошушту. Бул жалпы долбоордун суммасынын 18%-ын түзөт. 3 жыл ичинде долбоор Ош облусундагы 17 айыл аймагынын 30 айылын камтыды. Долбоор негизги 5 багыттан турат. Биринчи багыт туруктуу айыл чарба, туризм, соода жана жашыл технологияларды илгерилетүү. Экинчи багыт айылдык жамааттарды туруктуу суу менен камсыз кылуу. Үчүнчү багыт социалдык экономикалык инфраструктураны калыбына келтирүү менен айылдык жамааттардын жашоо деңгээлин көтөрүү. Төртүнчү багыт кесиптик техникалык билим берүү системасын күчөтүү аркылуу калктын жумуш менен камсыз болуу деңгээлин көтөрүү. Бешинчи багыт жергиликтүү жамааттардын жаратылыш кырсыктарга туруштук берүү жөндөмүн күчтөндүрүү. Долбоордун ишмердүүлүгү Кыргыз өкмөтүнүн туруктуу өнүгүү максаттарына жана улуттук программаларына толугу менен шайкеш келет. Жалпы саналганда 215 долбоор колдоого алынып, Ош облусунун 200 миңдей жашоочулары үчүн экономикалык мүмкүнчүлүктөргө жетүүгө жана мамлекеттик кызматтарды алууга шарттар жакшыртылды. 322 туруктуу жумуш орду түзүлдү. Алардын 159-у аялдар үчүн. 2002 адам убактылуу жумуш менен камсыз болду. 544-тү аялдар. 382 маалымдоо иш-чаралары өткөрүлдү. Анда 63
3751 бенефициар окуудан өттү. Алардын 31204-ü аялдар. Россия Федерациясынан келген жаңы технологиялар ишке салынды. Калкка мамлекеттик кызмат көрсөтүүнүн сапаты жакшыртылды. 5 ирригациялык система, 28 таза суу менен камсыз кылуу объектилери, 34 социалдык экономикалык инфраструктура объектилери, 7 жайыт инфраструктура объекттери калыбына келтирилди. Айыл чарба продукцияларын кайра иштетүү, сактоо жана сатуу боюнча 12 ишкана заманбап жабдыктарга ээ болду. 39 объекттин санитардык техникалык шарттары жакшыртылды. 13 туристтик жана бизнес объекттери түзүлдү. Долбоордун алкагында жаштар үчүн 20 бизнес объектиси ачылды. Долбоордун колдоо асасында 15 объектиде кайра калыбына келүүчү энергия булактары пайдаланыла баштады. Ветеринардык кызматтар жугуштуу ооруларды азайтуу максатында крематорлор менен жабдылды. Өзгөчө кырдаалдар учурунда калктын коопсуздугун камсыздоо боюнча 5 долбоор ишке ашырылды. Маселен, көчкү жана селден коргоо боюнча. Өзгөчө кырдаалдар учурунда өз убагында жардам көрсөтүү үчүн Кыргыз Республикасынын өзгөчө кырдаалдар министрлигине керектүү жабдыктар менен кошо мобилдик госпиталь берилди. Кыргыз өкмөтү, ПРООН, ОБСЕ, ЖИАЗ жана ишкерлер ассоциациялары менен биргеликте ишкердикти колдоо борбору түзүлүп, анда кеңеш берүүчү жана окутуучу кызматтар ачылды. Долбоор тарабынан Кыргыз Республикасынын Улуттук банкы менен Ош технологиялык университети биргеликте калктын каржылык сабаттуулугун жогорулатуу боюнча иш-чаралар өткөрүлдү. Долбоордун биринчи багыты — туруктуу айыл чарба, туризм, соода жана жашыл технологияларды илгерилетүү. Долбоордун алкагында 5 социалдык объектиде күн батареялары орнотулду. Билим берүү жана медициналык мекемелерде ичүүчү жана ысык суу пайда болду. Мектептерде санитардык шарт жакшырган соң ысык тамак уюштурууга мүмкүнчүлүк ачылды. Окуучулар арасында жугуштуу оорулардын азайышына шарт түзүлдү. Батареялардын орнотулушу жергиликтүү калк үчүн мыкты үлгү болуп калды. Долбоордун натыйжалары толугу менен мамлекеттин аймактарды өнүктүрүү боюнча максаттарына шайкеш келет. 15 объектиде калыбына келүүчү энергия булактарын пайдалана башташты. Маселен, жылуулук берүү үчүн биогаз өндүрүү, күндүн энергиясы менен жемиштерди кургатуу, суу ысытуу жана көчөлөрдү жарыктандыруу. Мындай технологиялардын мыкты натыйжалары калктын кызыгуусун арттырды. Ал эми жергиликтүү бийлик органдарынын потенциалын көтөрүү менен кайра калыбына келүүчү энергия булактарын пайдаланууну туруктуу өнүгүүнүн жергиликтүү пландарына киргизүүгө түрткү берди. Айыл чарбаны өнүктүрүү, түшүмдүүлүктү жогорулатуу жана жаңы технологияларды өздөштүрүү максатында Орусиядан окумуштуулар тартылды. Үрөн менен иштеген чарбалар Орусиянын алдыңкы илимий институттары менен кызматташтыкты жолго коюшту. 30 өсүмдүктүн түрү экологиялык сыноодон өткөрүлдү. Ош шаарында туристтик маалымат берүү борбору ачылды. Анда келген меймандар региондун туристтик мүмкүнчүлүктөрү жөнүндө маалымат ала алышат. Долбоордун аркасында эң алыскы аймактардын жашоочулары кирешелерин көбөйтүүгө жана бизнес менен кызматташууга мүмкүнчүлүк алышты. Впервые в истории Тарыхта биринчи жолу бул долбоордун аркасы менен алар сүт өткөрүп башташты. Биз фермерлердин муктаждыктарын түшүнө баштадык. Аларга өз продукцияларын сатууга көмөк көрсөтүп, продукцияны өндүргөндөн сатканга чейинки бир чынжыр чада турганыбызды түшүнө алдык. Интеграцияланган мамиленин аркасында туризмди өнүктүрүүгө да мүмкүнчүлүк алдык. получает от нас какую-то экспертную поддержку. Долбоордун экинчи багыты — айылдык жамааттардын суу менен туруктуу камсыз болуусу. Айыл жашоочулар үчүн таза суу жана ирригациялык суу менен камсыздоо системалары жакшыртылды. 28 объектини калыбына келтирүүгө дээрлик $459 000 каражат бөлүнгөн. Бул каражаттын дээрлик жарымын долбоор бөлсө, калган бөлүгүн жергиликтүү өзүн-өзү башкаруу органдары менен жергиликтүү жамааттын салымы түздү. 2 райондук санэпидемстанция борборлору ичүүчү суунун сапатын текшере турган жабдыктарды алышты. 20 суу өткөргүч линиялары, 6 башкы суу курулуштары оңдолду. Таза суу менен камсыздоонун сапаты жакшырылгандыктан 90 000 айыл жашоочулары таза суу менен камсыз болушту. Алдын эл машис Мурда элдер ушул арыктан ичишчү. ПРООН бактерициддик жабдык коюп берип, калкка таза суу берип калдык. элге бакусонук аркылуу таза суу бериаппыз. Долбоордун ирригациялык суу менен камсыздоо системаларын калыбына келтирүүгө багытталган гранттык программасы 5 объектини оңдоо иштерин каржылады. Бул 16 000 дыйкандын ишине жакшы таасирин тийгизди. Долбоордун 3-чү багыты — социалдык экономикалык инфраструктураны калыбына келтирүү менен айылдык жамааттардын жашоо деңгээлин көтөрүү.
Долбоордун алкагында 34 объектиде санитардык шарттар жакшыртылды. Анын ичинде 10 балдарга билим берүү мекемелери бар. 1 маданият үйүндө ремонт жасалды, 1 көпүрө курулду. 12 жамаатта көчөлөр жарыктандырылды. 4 спорт аянтчасы курулду. 193.295 айыл тургундары жакшыртылган коомдук кызмат көрсөтүүгө ээ болушту. 10 медициналык мекемеге Ош облустук оорукананын серверине түз кошулган кардио жабдыктар берилди. Бул региондо туруп эле облустук адистердин көп кеңештерин алууга шарт түзөт. Бул багыттар боюнча долбоордун салымы дээрлик чейрек миллиондон ашты. Өкмөттүн салымы $185.000 түздү. Жергиликтүү калкта $35.000 өлчөмүндө салым кошту. Бул багытты ишке ашырууга Орусияда жашаган кыргыз мигранттары активдүү катышып, 800 мигрант өз айылдарын өнүктүрүүгө салым кошту. Алардын жардамы менен 4 социалдык инфраструктура объекттери оңдодон өттү. Мигранттардын салымы жалпы сумманын 9%-ын түздү. Долбоордун 4-чү багыты кесиптик техникалык билим берүү системасын күчөтүү аркылуу калктын жумуш менен камсыз болуу деңгээлин көтөрүү. 2 кесиптик техникалык лицейге токардык, автослесардык жана столярдык жабдыктар берилип, мунун аркасында пилоттук лицейлерде 3 жаңы адистиктер боюнча бөлүмдөр ачылды. Жабдыктардын аркасында калкка кызмат көрсөтүү аркылуу өзүн өзү каржылоонун жаңы моделин киргизе алышты. Лицейлерде 2 электрондук китепкана түзүлдү. Алар түздөн-түз ОШМУ жана ОШТУ университеттеринин китепканасына кошулган. Студенттер үчүн спорт аянтчасы курулду. 254 адам кыска мөөнөттүк кайра даярдоо курстардан өткөрүлүп, келечекте жумуш табууга мүмкүнчүлүк алышты. Жумушчу кесиптеги адистерге болгон муктаждык өлкөдө абдан жогору. Кесиптик техникалык билимди колдоо менен 2 негизги көйгөйдү чечүүгө болот: жумушсуздук жана миграция. Биздин окуу жайга ушул жабдыктар келгенден бери биз элге кызмат көрсөтүп жатабыз. Жыгач устачылык боюнча жана автослесардык боюнча жабдуулар келген. Ошо элге кызмат көрсөтүү тарабынан бизге каражаттар түшүүдө. Биз ал каражаттарды өзүбүздүн окуу жайдын атайын эсеп счетуна которуудабыз. Ошол каражаттар менен биз окуу жайдын ар кандай иштерин бүтүрүп жатабыз да. Долбоордун бул багыты элек жаштарынын жумуш менен камсыз болуусуна оң таасирин тийгизди. Берилген жабдыктардын аркасында 4 кийим тигүү цехи, 8 унаа оңдоо жайы, 1 пластиктен буюмдарды жасоо цехи, 1 эмерек жасоочу цех, 1 устачылык цех, 1 чач тарач жана 4 набайкана ачылды. Жалпысынан 126 жаңы жумуш орду түзүлүп, алардын 52син кыз келиндер түздү. Окууларына катыштык. Бизнесте кандай кылыш керек, жолдордун жол жобосун үйрөтүп, анан ушул оборудованияны бизге беришти. Мурун эртең менен таң атканда 4-төн баштап, кечки саат 11ге чейин иштейт болчубуз. Түнкү саат 12-1ге чейин иштейт болчубуз. Азыр күнүбүз кыскарды. Бир салганда сразу бир бир кап унду, бир мешок унду, 50 килограммды бир камыр тестаместа бир камыр кылып берет. Аны сразу жасагансызга 113 штук нан чыгат. 5-чи багыт жергиликтүү жамааттардын жаратылыш кырсыктарына туруктук берүүсүн күчтөндүрүү. Тала госпитал боюнча биздин Росо штабына берилди, атайын частька. Бул деген кандай бир өзгөчө кырдаал катталса, Тала госпиталды ошол жерге тигип, ошол жерде жабыркагандар кабыл алып, медициналык жардам керектүүлүгүн иш-чараларды аткарылса болот экен. Өтө жакшы, пайдасы керектүү госпитал экен. 5-чи багыт жергиликтүү жамааттардын жаратылыш кырсыктарына туруктук берүүсүн күчтөндүрүү. Өзгөчө кырдаалдарды алдын алуу боюнча 30 айыл үчүн кырсыктардын профайлдары иштелип чыкты жана айыл-чар баянттары менен таза суу башаттарын коргоо максатында 4 митигациялык долбоорду ишке ашырууга көмөк көрсөтүлдү. Бул иш-чаралардын алкагында жер кыртышын эрозиядан коргоо үчүн терең тамырлуу көчөттөр отургузулду. Ушундай жол менен 750 айыл тургуну үчүн жер көчкү көйгөйү чечилди. Бозоргон жер турат го, ошол жер сүрүлүп кетсе, биз иче турган айылдын суусун басып калмак. Мал арасындагы жугуштуу ооруларды азайтуу максатында 7 айыл аймагынын ветеринардык кызматтары крематорлор менен жабдылды. Долбоордун ийгиликтүү жана натыйжалуу ишке ашырылышына байланыштуу Трасттык фонддун башкаруу комитети 2019-жылы кошумча $200.000 бөлүп берүүнү чечти. Долбоор жергиликтүү өнөктөштөрдүн муктаждыктарына багыт алууну улантты. Каражаттар Ош облусунун туруктуу өнүгүшү боюнча жетишилген натыйжаларды кеңейтүүгө, аларды турукташтырууга жумшалды. UNDP
проон аймактык, райондук жана жергиликтүү бийлик органдары, жамааттар, социалдык кызматкерлер жана эмгек мигранттары менен тыгыз өнөктөштүк мамиле түзө алды. Өнөктөштүк программанын максатына жетүүсүнүн негизги фактору болуп калды. Биз жумуш орундарын түздүк. Мамлекеттик жана муниципалдык кызматтардын сапатын жана жеткиликтүүлүгүн жакшырттык. Айыл чарбада өндүрүмдүүлүктү жогорулатуу үчүн инновациялык технологияларды пайдаландык. Туризмди өнүктүрүү боюнча долбоорду ишке ашырдык. Адамдарды коопсуз жана таза суу менен камсыз кылдык. Ош облусунун жашоочулары болгон эмгек мигранттары менен бирге өнөктөштүктө социалдык инфраструктураны жакшырттык. Маселен, бала бакча, көчөлөрдү жарыктандыруу. 3 пилоттук райондун жана жергиликтүү коомчулуктун өкүлдөрү болгон 193 000 адам долбоордун оң таасирин сезе алышты. In 3 pilot districts have benefited from the positive results of the projects.